Коомдук биринчи каналда балдардын сынагына сынбайсынды көрсөтүүсү бүгүнкү чыгарылышта да каарман балдардын суроолоруна жооп берип, алардын сынынан өтүүгө тийиш. Каналда отурбай биз менен бирге болуңуздар, кызыктын баары алдыда. Азамат мырза, балдарга жакынсызбы же балдардын ызычуусун жактырбайсызбы? Албетте, балдарга жакынбыз. Көпчүлүк эле адам балдарга жакын болсо керек, биз дагы ошондой таризде. Балдарды көбүнчө кантип эркелетесиз? Балдарды эми эл катары эле, эл кандай эркелетсе ошондой эркелетем. Өзүмдүн балдарым дагы көп кошуналарыбыздын балдары биздин колдо чоңойду, ошондуктан өзүмдү балдарга жакын адам катары эсептейм. Кичинекей балдарды урушуп көрдүңүз беле? Албетте, эми бирөөнүн баласын урушкан эмесмин албетте, бирок өзүмдүн балдарым бир аз басып туруп сүйлөп калган кезде айрым учурда кээде урушушка туура келет. Анда эмесе, урматтуу конок, программанын тартиби төмөнкүчө таанышып алыңыз. Сиз берилген суроолордун ичинен бир суроону жоопсуз калтырууга укуктуусуз. Демек, бир гана суроого жооп берүүдөн баш тартсаңыз болот. Калган бардык суроолорго жооп берүүгө милдеттүүсүз. Эгер биздин программанын жообусу түшүнүктүү болгон болсо, биз баштасак. Айымдар жана мырзалар, балдардын сынагына сынбайсың программасынын бүгүнкү каарманы Кыргыздын улуттук баалуулуктарынын бири Төкмак ындык талантты бапестеп келе жаткан жаш акын Азамат Болгонбаев. Азамат мырза, биздин студияга келгендер чоң милдетти алышат. Анткени мына ошол студияда берилген суроолордун баарына жооп берүүгө тийиш. Балдарга калп айтууга таптакыр болбойт. Сиз дагы биздин торго түштүңүз. Азыр балдар кандай суроолорду берсе, баарына жооп беришиңиз керек. Келиңиз, анда программанын башында өзүңүз жөнүндө кыскача маалымат берсеңиз, ал үчүн сизде 1 мүнөт убакыт бар. Даяр болсоңуз баштасак. Менин аты жөнүм Азамат Болгонбаев. 1983 жылы Чүй облусунун Арашан айылында туулгам. Стрельникова орто мектебин аяктап, андан кийин Бүбүсара Бешеналиева атындагы көркөм өнөр окуу жайын бүтүргөм. Ошол учурда Кыргыз Республикасынын эл артисти Замирбек Үсөнбаевдин классында окуп, Ашыралы Тууганбай деген аталарыбыздын шакирти болгом. Айтыш коомдук фондунда тарбиясын алгам. Учурда ошол Айтыш коомдук фондунун тең төрагалык кызматын аткарайм. Маалыматыңыз үчүн чоң рахмат. Калган маалыматтардын баарын биз балдар берген суроолор аркылуу алмакчыбыз. Азамат мырза, көрдүңүз, аудиторияда абдан көп бала бар. Ошол балдардын көпчүлүгү суроо бергүсү келип турат. Эгер мүмкүн болсо, ар бир суроого кыска нуска жооп бергенге аракет кылыңыз. Анда эмесе, келиңиздер балдар, суроолорду даярдап келгенбиз. Биринчи суроо. Айтышта акындар текстти жаттап алып сахнага чыгышат. Айтышта албетте эмнени айтаарыбызды, оюбузду эмне жөнүндө ырдайбыз, эмне жөнүндө айтабыз, ошолорду жыйнактап оюбузга топтоп алабыз. Бирок бардык шартта жазып алууга мүмкүн эмес, жазганга мүмкүн болгон күндө дагы ошону жаттап эл астына ырдап берүүгө мүмкүн эмес да. Демек, оюбузга баягы айта турган ойлорубузду топтоп алабыз. Айтыңызчы, канча саат токтой айтыша аласыз? Канча саат? Негизи илгерки убакта Кыргыздын залкар акындары, сиздер китептен окуп аткан залкар инсандар, ал кезде баягы шарт башкачараак болгон, алар өтө көп узак убакытка айтышкан. Жанагындай шарттары башкачараак болгон. Азыркы учурда биздин айтыштын системасы азыркы мындайча айтканда олимпиадалык система сыяктуу болуп калган. Ошондуктан атайын бизге убакыт берилет. Жарым саат, 1 саатка чейин убакыт берген учурлар болот финалда. Ошондуктан ошол жарым саат, 1 саатка чейин гана убакыт айтышып көргөнбүз, андан аркы убакытта айтышып көрө элекпиз. Бирок биздин арабызда Садык Шернияз, Элмирбек Иманалиев деген агаларыбыз бар. 12 саат айтышкан. Мен андай болгон эмесмин. Комузду канча жашыңыздан колго алдыңыз эле? Комузду мен мектептин босогосун аттаган учурдан баштап, мындайча айтканда 1 класска киргенден баштап көтөрүп кирдим. Портфель менен комузду кошо мектепке кирип, ошол буюмдар менен, ошону менен мектептен чыктым. Демек 7 жашыман баштап комуз кармадым.
Саламатсызбы Азамат байке? Саламат. Сиздин канча комузуңуз бар? Менин колумдагы комуз бул эң кадырлап алып жүргөн комузум, анткени бул комуздун узактыгы, өмүрүнүн узактыгы бир 70 жылдан ашып калды. Анткени Таятамдын комузу болчу. Таятам эми элге таанымал деле өнөрпоз эмес, бирок бул комузду жасаган уста өзү атактуу уста болгон. Ошол кезде Карамолдо Ыбырай деген чоң комузчулардын комузун чапкан уста болгон. Ошондуктан ушул комузду алып жүрөм. Анан Айтыш коомдук фондунда Ашыралы Тууганбай атабыз черткен комузда бирөөнү ырымдап чертип жүрөм. Негизинен 3-4 комузум бар. Саламатсызбы? Колуңуздагы комузуңузду канчага сатасыз? Колумдагы комузумду эч канчага сатпайм, анткени жогоркуда суроодо айтып өттүм, бул мен үчүн өтө баалуу комуз, баа жеткис комуз. Менин айтышка аралаштыргандагы, айтышта алып жүргөндө комузум ушул. Саламатсызбы, сиз сахнага чыкканда сүртөтүңүз беле? Албетте, Ашыралы атабыз айтып калчу да, Ашыралы атабыз Кыргыз Республикасынын эл артисти, актаңдай акын болуп калган кезде дагы сахнага чыгаардын астында сүрдөйбүз деп. Демек ошол залкар инсандар сүрдөп атканда эми биз биринчи чыкканда кандай сүрдөсөк, азыр дагы ошондой элден сүрдөө, толкундоо албетте болот. Эгер толкундоо болбой кайдыгер болуп калсак, анда ырыбыз жакшы болбой калышы мүмкүн. Анткени биз өнөргө кайдыгер мамиле жасап коюшубуз мүмкүн. Албетте ар бир сахнага чыгаардын астында толкундайбыз. Сахнага чыкканда ырым-жырыңыз барбы? Жана бизге айтып бересизби? Сахнага чыккандай ырым-жырым деле жок, болгону баягы эмнелерди ырдашыбыз керек, ошолор тууралуу көп ойлонобуз. Анткени акын деген бир 10 мүнөттө жаңылыктар деген ар бир телеканалда бар да, ошол жаңылыктарда түркүн темаларды айтса, ошол эле сыяктуу төкмө акындагы эл алдына чыкканда ошондой түркүн темаларды ырдай билүүгө тийиш да. Ошондуктан ырдай турган оюбузду гана ойлонобуз. Албетте Кудайдан тилейбиз, оозубуз кыр берсе экен деп. Сиз дагы ырчылардай болуп, той кыдырып акча табасызбы? Ставкаңыз канча? Албетте, ырчылар, элдик өнөрпоздор, өзгөчө акындар илгертеден ошол тойлордо кызмат кылып келген, өзүнүн жакшы тилегин айткан, жакшы сөзүн айткан. Албетте биз дагы ошол тойлорго барып калган учур болот, албетте. Ошол бирөө сурап калды эле да бир кезде, канчага тойго барасың деп, мурдарак кезде да. Анан мен тамашалап айттым эле, бекерден 5000 сомго чейин барам деп. Ансыңарындай ошол ар кандай шартта барып калган учурлар болот. Азамат мырза, ушул суроону улайлы. Илгери акындар, төкмө акындар байларды, манаптарды мактап ырдачу эле. Бүгүн кандай? Албетте, ал кезде деле баягы акындар негизги кыргыздын өзөгүн түзүп келген акындар болгон. Ал кезде деле эми азыркыдай эле заман болгон да, бирөөсү мактаса, бирөөсү сында ырдаган, бирөө калыс сөзүн айткан. Ал учурда дагы ошол мактаган акындар болгон, кактаган акындар болгон, калыстык акыйкат сөзүн айткан акындар болгон. Демек ошондой эле азыр дагы ошондой болуш керек деп ойлойм. Акындар албетте акыйкат сөзүн, бирден бир чындык сөздү айтып келе жаткан биздин кыргыздын төкмө акындары деп эсептейм. Сиз устаттарыңыз ким жана ысымдарын атап бере аласызбы? Менин эң биринчи 7 жашыман комузга бардым деген устатым, азыр а киши менин өзүмдүн атамдай эле болуп калган киши Өзбек Кадыркулов деген агайым болгон. Эң биринчи устатым ошол киши комуз үйрөткөн. Андан кийин акындыкка үйрөткөн эң биринчи устатым ушул сиздердей курагымда мен ошол кишиге баргам, бир 8-9 класс окуп жүргөн кезимде. Ал кездеги устатым Абдылашым Исмайыл уулу деген устатым болгон. Искусство институтунда окуп жүргөндө Замирбек Үсөнбаев деген агабыздын классынан окугам. Айтыш коомдук фондунда Ашыралы Тууганбай Эстебес деген кыргыздын мыкты залкар инсандардын колунан тарбия алгам. Демек ушул ататалган инсандардын баардыгы менин устатым. Шакирттериңиз барбы? Алар кимдер? Шакирттерибиз, мен өзүм Айтыш коомдук фондунда иштейм. Ал жерде биз атайын бир 12 жылдан бери биздин өзүбүздүн бир системабыз түзүлүп калган. Ошол жерге жаш төкмө акындар келип,
Элмирбек Иманалиев, Алы Туткучев, Амантай Кутманалиев, Шекербек Адылов деген акындар болуп, баарыбыз ошол жаштарды тарбиялайбыз. Ал жерде 20га чукул акындар бар, алардын жарымдан көбү кыргыз элине көрүнүп калды. Ошолордун баардыгы биздин шакирттерибиз, биздин нинилерибиз, биздин жолду улай турган төкмө акындар деп эсептейм. Сиз өзүңүздү баймын деп эсептейсизби? Албетте мен баймын деп эсептейм, анткени Кыргызстанда деп айта турган болсок, кыргыз жеринде айта турган болсок, мисалы үчүн башка кесипти аркалап жүргөн адамдар абдан көп. Кыргызстанда миллионерлер дагы көп. Кыргызстанда депутаттар дагы көп. Кыргызстанда министр болуп иштеген адамдар дагы көп. Бирок Кыргызстанда төкмө акындык өнөрдү аркалап жүргөн бир аз эле адам бар. Демек ошол баягы бир аз адамдар аркалап жүргөн өнөрүм бар болгондуктан мен өзүмдү көп адамдардын арасынан чынында мен баймын деп жан дүйнөмдө эсептейм. Сиз деген ушул акын болуп калганыңызга өкүнбөйсүзбү? Жок, өкүнбөйт болушум керек деп деле ойлойм, анткени мен бул өнөрдүн аркасы менен жаштыгымдын дагы кызыктуу күндөрүн улуу залкар инсандардын жанында өткөрдүм мен. Чынында көптөгөн залкар инсандардын, кыргыз мактанып жүргөн адамдардын колун, ошол инсандардын батасын мен ушул өнөрүм менен гана алдым деп эсептейм. Болбосо, эгер төкмө акындык өнөрүм болбосо, мүмкүн врач болуп калсам бир жерде жүрүп иштей берет элем. Же айылда бир койчу болуп жүрөт элем. Ал кишилерди көрбөйт элем, алардын сөзүн укпайт элем. Демек, менин ушул сыймыктана турган нерсем, өкүнбөй турган нерсем ушул акындык. Сары микрофон. Фейсбукта отурасызбы? Интернет менен доссузбу? Фейсбукта отурам. Фейсбукка кирем, керектүү маалыматтарды алам, керектүү инсандар менен сүйлөшөм. Азыркы балдар сынагындагы абаңызды сүрөттөп төгүп бербейсиң. Мен балкып турам бакытка да, балдардын бал шекер сөзүн татканда. Жаркырап турсуң барыңар карачы таң, шоласы малак таңда. Кызыгың экен дүйнөнүн маминтип кыялгаң эргип батканда. Жан дүйнөсү жакшы адам чынында санай келсең ассанда. Ошол жакшы адам болуп жашоого силер даң аракет кылсаң дайым жакшысын жолдун басканга. Анан азыркы менин абалым ала тоонун койнунда иним жылдыз тергендей асмандей. Казактын акындары кыйынбы же кыргыздынбы? Эми муну мындай негизде салыштырууга болбойт. Албетте биз кыргыз эли болгондон кийин кыргыз эли түпкүлүктүү эл болгон. Кыргыз эли байыркы эл болгон. Муну тарыхтагы биз окуган илимдер дагы тастыктап келет. Демек, улуулугу боюнча ошол кыргыздын акындары көөнү мурасын сактап келе жатат деп ойлойм. Анан дүйнөдө кыргыз менен гана казактын акындарын айтышы болот. Кыргыз менен казактын гана акындары айтышат. Казактардын да өзүнүн деңгээлинде мыкты акындары бар, мыкты өнөрпоздору бар. Демек, бул акын кыйынбы же бул акын кыйынбы деп сураштын дагы өзү бир аз жүйөсүз болуп калат. Анткени бул дагы спорт сыяктуу, бирок спорт катары көрбөшүбүз керек. Адам бирде жеңилиши мүмкүн, адам бирде жеңиши мүмкүн. Бирок кыргыздын мыкты акындары бар, азыр дагы, мындан кийин дагы боло берет. Кыргыздын улуу акындары жашап өткөн, азыркы акындары дагы Кудай буйруса, биздин замандаштарыбыз, досторубуз бардыгы кыргыздын залкар акындары болот. Кызыл микрофон. Кыргызстанда азыркы учурда канча акын бар? Акындар азаятабы же көбөйтөбү элек? Чынында, маселен, биздин казак туугандарыбызда эми алардын саны да көп да, элдин саны көп. Ошого жараша акындардын да саны көбүрөөк. Биз мына мен быйылкы тагыраак эле айтып коеюн, быйыл Кыргызстанда биздин борборубузда, кыргыздын айрым жерлеринде, Таласта, Бишкекте ушул чоң айтыштар болуп өттү.
ошол айтышка негизинен тандоо туруна бир 30дан акын катышып атты да. Бул эми баягы атайын айтышка катышам деп келгендер. Демек, атайын айтышам деп келген акындар бир 30-40-тын айланасында акындар келип атат. А эми жерлерде баягы келбей жүргөн, өнөрдүн ичине катып жүргөндө акындар болсо керек. Бирок негизинен ушул биз айтыш өткөргөндө 30-40 акын келет. Үйлөнгөнүңүздү билебиз, үй бүлөңүз жөнүндө айтып берсеңизчи. 2009-жылы үйлөнгөм. Келинчегим дагы чыгармачыл адам, улуттук консерваторияны бүткөн. Бирок чыгармачылыкка аралаша элек, анткени балдарым кичинекей. Чоң балам 4 жашта, аты Осмон. Кичинекей уулум, кичинекей кызым 1 жашта, аты Керемет. Ошондуктан балдар менен үйдө. Апабыз менен турабыз, апамдын аты Гүлмира. Бир туугандарым бар, ошол. Сиз акыркы жолу качан калп айттыңыз эле? Эми турмуштук калыптарды көп эле айтабыз, эми баягы маселен келатасың десе, ооба келатам деген. Же болбосо акыркысын бир жумаларда калп айтсаң окшойм. Бирок ошондой турмуштук калыптарды болуп калат кээде. Чоң рахмат. Урматтуу аудитория, урматтуу көрүүчүлөр, балдардын сынагына сынбайсың программасынын биринчи кыска танаписи бир нече көзөргөндөрдөн кийин кайрадан жолугушабыз. Коомдук биринчи каналда сиздер балдардын сынагына сынбайсың программасын көрүп жатасыздар. Бүгүн биздин конок Кыргызстанга белгилүү акын, жана ошондой эле айтыш коомдук фондунун тең төрагасы Азамат Болгонбаев. Биз болсо программабызды улантабыз. Кол чабуулар. Кезек кайрадан эле балдардын суроолорунда. Кийинки суроо. Кызыл микрофон артыңыздан. Алгачкы сахнага чыккан айтышыңызды эстей аласызбы? Албетте эстей алам, анткени ал убак деген мен үчүн абдан бир оор нерсе болгон. Себеби мен ал кезде 17 жашта болчумун. Айтышка чыкканыма да ушул комузум жардам берген, анткени ушул комузумду көтөрүп алгам. Жанагы жогоруда айткан залкар инсандар ушул комузуман таанып, ошолор батасын берип, ошолор тилегин айтып сахнага чыгарышкан. Бул 2001 жылдын күз, 2002 жылдын жаз мезгилдери болчу. Ошол учурларда эң биринчи жолу айтышка чыккам. Эң биринчи Жалал Абадта Абдыкайым деген акын менен айтышкам. Андан кийин экинчи жолу Абдылда Нуралиев деген агабыз бар, ошол киши менен айтышкам. Андан кийин үчүнчү жолу өмүрүмдө Элмирбек Иманалиев деген акын менен айтышкам. Андан кийин көп эле акын менен айтыштым. Акындардын конкуренциясы ким? Акындардын ичинде биринде конкурент болбойт. Мен бул нерсени төшүмдү кагып, мындайча айтканда, мактанып эле айта алам. Анткени Кыргызстандагы маданият ишмерлеринин арасында эң ынтымактуу уюм бул Айтыш коомдук фонду. Айтыш коомдук фонду төкмө акындардын өнөрүн, төкмө акындык өнөрдү өстүргөн бирден бир фонд. Ошол төкмө акындардын ичинде бир дагы жолу бизде эми Кудайга шүгүр чынында башка өнөр жаатында мындай байгелер сайылбайт биздегидейчи. Себеби бизге акчалай байгелер сайылат, машине сайылып калган учурлар болот автоунаа. Ошондой байге талашкан, бири-бири менен тытышкан, бири-бири менен урушкан, бири-бирин гезитке жазып чыккан учурлар болгон эмес. Акындардын конкуренти бул жакшы сөз айтуу, акындардын конкуренти бул элге чыгып ырдоо. Биз ошол өзүбүздү жеңип,
өзүбүзгө өзүбүз конкурент болуп, өзүбүздү өзүбүз ашууга аракет кылабыз. Манас эпосунда акындар жөнүндө айтылабы? Манас эпосунда негизи элдик ооз-эки чыгармачылыктын туу чокусунда турган деп эсептеген өнөрлөрдүн бири төкмө акындык өнөр да. Айтуучулук өнөр да, бул баягы азыр төкмө акындык өнөр деп баягы жалпысынан жанрдык болуп айтылып калды. Негизи айтуучулук өнөрдүн негизги тарыхы ушул биздин Манас эпосунда башталат. Анткени Манас атабыз ошол жоого чыккандагы же болбосо турмуштук ошол жер кездеги баатырдык окуялардын баардыгын романдын ырчуулу деген Манаста каарман болгон. Ошол инсандар мындайча айтканда, азыркыча айтканда төгүп элге ырдап берип турган. Ошол себептүү мына Манасчы деп, анан биринен бирине атадан балага, устаттан шакиртке өтүп отуруп келген. Демек ошол акындык өнөрдү аркалап жүргөн инсандар болгон ошолор. Дүйнөдөгү эң бою узун адам ким? Дүйнөдөгү эң бою узун адам менимче Кытай улутунда болсо керек, аты жөнүн билбейт экенмин. Анан Түркияда дагы бою узун адам бар эле, бирок кимисинин бою узун экенин билбейм экөөнүн. Султан Көсек. Түрк болсо. 251 сантиметр. Кийинки суроо. Саламатсызбы? Саламат. Кыргыз казактан башка жана кайсы улутта төкмө өнөр бар? Негизинен бул өнөр байыркы өнөр болгондуктан илгерки көп улуттарда болгон, баардыгы жамакта ырдашкан, баардыгы уйкаштыр ырдашкан. Азыркы учурда негизги дүйнөлүк деңгээлде дүйнө таанып ушундай өнөрү бар деген бул албетте биринчи кыргыз, андан кийин казактар, анан түрктөрдүн да ушундай бир жанрдык ашыктар деп коет. Ошондой өнөрдү алып жүргөндөрү бар. Эгинеийнени сайып алып, эриндер тийген тамгаларды айтпайт, маселен Б деген тамганы айтпайт. Ушундай тамгаларды айтпай ырдагандары бар. Түрк тилдүү элдердин көбүндө анча-мынча баягы жамактап, саптарды уйкаштырып ырдаган өнөрпоздор бар. Азербайжандарда бар, өзбектерде бар, тажиктерде бар, анча-мынча ырдап калышат. Түрк тилдүү элдерде негизинен ырдап калгандар бар. Сиз маданияттуу адамсыз, транспортторго кандай карайсыз? Коомдук транспортко, Бишкектеги коомдук транспорт чынында биз көпчүлүк учурда, мен өзүм дагы айдоочу болгондуктан, көпчүлүк учурда ирээсиз айдайбыз. Жалпы коомдук транспорт жөнүндө айта турган болсок, көпчүлүк учурда бизге жакшы шарттар Бишкектин болобу, Оштун болобу, чоң шаарларыбызга жакшы транспорттук баягы мүмкүнчүлүк түзүлүп бербегендиктен негизи транспортту өзүбүздүн алып жүрүүбүз дагы өзгөрүп кетти. Негизинен Бишкекте жакшы баягы коомчулукту тарта турган унаалар болсо абдан жакшы болмок. Спорттун кайсы түрүнө кызыгасыз? Спорттун эч кандай түрүнө кызыкпайм. Ушул менин же кызыктырбаган адам болгон жокпу, же атайын бир тарткан адам болгон жокпу. Негизинен спорттун бир дагы түрүнө кызыкпайм. Обон салып, өзүңүздүн сүйүктүү ырыңызды комуздун коштоосу менен ырдап бериңизчи. Эми мен ырчы эмесмин, бирок баягы обондорду атайын ырдап чыккан ырчы эмесмин да, бирок кыргыздын обончулук өнөрүндөгү эң чоң көрүнүктүү инсан Асанкалы Керимбаев деген агабыз болгон. Ошо кишинин Анатай Өмүрканов деген кыргыз эли акыны агабыздын сөзүнө жазылган Энекем деген ырды ырдап берейин, бир куплети. Enekem, 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 asılım jakınım berekem. Men dagı deni sak boloyun, ay orubay жүрөгөр senesen. Men dagı deni sak boloyun, ay orubay жүрөгөр senesen. Акындар бат эле сүйүүгө кошула, ишенет.
сүйүп калат дегенге ишенесизби? Акындар бат сүйүп калат дегенге ишенем. Анткени чыгармачыл адамдардын жан дүйнөсү жакшы нерсеге тартылган адамдар. Эми бул сүйүү деген албетте жигит менен кыздын ортосундагы сүйүү эмес, бул кооздукту, көркөм нерсени, жакшы нерселерди башка адамдарга караганда көбүрөөк жактырып, көбүрөөк тартылып калышы мүмкүн. Ошого ишенем. Акындыктан башка кайсыл кесипте жана кайсыл жерде иштеп акча табасыз? Акындыктан башка кесип кылбайм, анткени Айтыш коомдук фондунда иштейм, улуттук филармонияда иштейм, ал жерде деле акын болуп ырдайм, акын болуп чыгам, тойлор кырдайм, башка кесип аркалабайм. Акындар каалаган адам боло алат. Акындар каалаган адам болуш үчүн манасчыларга окшоп аян кириш керекпи? Мисалы, ырчы болуш үчүн аян кириш керекпи? Эми мындай да, бул манасчылык өнөр баягы кыргыздын бир элдик өзеги чыгармачылыгынын улуу өнөрлөрүнүн бири. Мен манасчылар боюнча айта албайт экенмин, бирок манасчылардын жакшы сөзү бар. Аян болбоюнча баян болбойт деп коет. Бул эми аянды мындай түшүнүп алгандар бар да, баягы аян түшсө эле, бир жакшы түш көрсө эле манас айтып берет экен депчи. Жок, андай эмес, анын жүрөгү менен кабыл алыш керек, окуш керек, билиш керек, туюп угуш керек. Эми мен билбейм, андай болгон эмес, баягы бир түш көрүп коюп эле акын болуп же ырчы болуп кетүү мүмкүн эмес. Ал бул ар бир адамдын аракети, ар бир адамдын дараметинен болот болуш керек деп ойлойм. Албетте эң биринчи бул Кудай маңдайыбызга жазып койгон нерсе, анан калганы аракетибизден. Төкмө акындар бай болушабы? Казак акындарын бай деп угабыз. Эми казак акындарын албетте материалдык жактан колдоосу жакшы болуп атат. Эми мамлекеттин мүмкүнчүлүгүнө жараша болсо керек го. Мен ал жөнүндө айта албайт экенмин, бирок Кудайга шүгүр, эми биздин акындар деле баягы үстүндө үйү астында машинеси деп коет го кыргызда. Ошондой үстүндө үйү астында аты бар. Кудайга шүгүр, турмушунан нааразы эмес. Бирок эми баягы бизнес кылып, же болбосо банкка акчаларын салып коюп, же болбосо башка жерлерден көп баягы байлык деп түшүнгөн нерселерди алып койгон акындар жок. Акындардын баардыгынын биринчиден көкүрөгү бай, анан материалдык жагынан ала турган болсок Кудайга шүгүр. Кыргыздан төкмөлүк өнөргө кызыккан кыздар барбы? Кыргызда төкмөлүк өнөргө кызыккан кыздар азырынча жок. Мүмкүн кызыккандар болсо керек, бирок сахнага чыккан, ырдагандар сейрек. Раматылык Майра Керим кызы деген жеңебиз болгон, ал казактын кызы болгон. Андан кийин Жипар деген акын эжекебиз ырдап жүрөт. Негизинен өтө сейрек, тарыхта дагы өтө сейрек болгон кыздардын акын болуп ырдашы. Бул биздин бир менталитетибиздин бир бөлүгүндө ушундай нерсе болбойт болуш керек деп ойлойм. Демек, бизде де кыздардан акындар аз жок го эсе десек болот. Төкмө акындык өнөрдө. Сиз аябай олуттуу жүрөсүз. Тамаша сөздөргө кандай, көз карашыңыз кандай? Тамашага деле жакшы эле карайм, анткени биздин негизги өнөрдүн өзөгүндө ошол жакшы сөз, жакшы тамаша, акындардын айта турган нерсеси баягы айрым учурда баягы тамаша айтып элди бир кызыкка бөлөгүн келет да. Ошол тамашаны айткандай эле мен тамашаны да жакшы түшүнөм. Көтөрө алат болушум керек деп эле ойлойм. Айтышып жатып сөз таппай калган күндөрүңүз болду беле? Албетте, баягы оюң чачырап айта турган нерсеңди жоготуп алган учурлар албетте көп болот. Андай учурлар дагы баштан өткөн. Эми таза эле тиги айтышып баратып токтоп калган учур албетте болбойт, бирок начар ырдап же болбосо сөзүңдүн кудурети кетип, мындайча айтканда, ойду келди бир нерселерди айтып коюшуң мүмкүн. Сары микрофон. Чыныгы достук бар дегенге ишенесизби? Чыныгы достук бар дегенине ишенем, анткени кыргыз элинде чыныгы достукту өтө бир улуу символика катары эсептеп келишкен. Анткени элдик өзеги чыгармачылыкта да достук тууралуу айтылган чыгармалар абдан көп. Себеби деген Манас эпосундагы Манастын жанында жүргөн чоролордун бирине болгон мамилеси бул
негизги түпкүлүгү бул улуу достук деп эсептейм. Кас толтура качсаң да түгөнбөгөн, дос табылбайт азиздектеп үнөмдөгөн депчи. Демек ушул досту биз өтө кадырлап сыйлашыбыз керек. Акындар чогуу жүрүшөбү же ырчылардай болуп барган жерде жүрүшөбү? Биз акындар дайыма чогуу жүрөбүз, анткени биз ошол чогуу жүргөнгө атайын шарт түзүп алганбыз. Чогуу жүргөн үчүн биз ушундай болуп өсүп атабыз. Чогуу жүргөн үчүн кыргыздын ушул акындык өнөрү өсүп атат. Анткени биздин жогоруда айткан атайын уюмубуз бар, ошол жерде акындар чогулуп, баарыбыз дайыма биригип турабыз. Чогуу жүрөбүз. Саламатсызбы? Сиз эме кыялданганда көбүнчө эмнелер кыялданасыз? Кыялданганда албетте эми баардык адам кыялданат. Мен жакшы акын болсом экен деп кыялданам. Элге жакшы ырларымды ырдасам экен деп кыялданам. Бала чакам жакшы болсо экен деп кыялданам. Анан чыгармачыл адам болгондон кийин эл астында чыкканда бир жакшы сөздөрдү айтсам экен, анан ошол жакшы сөздөрдү угуп угармандар, көрөрмандар жакшы кол чаап турса экен деп кыялданам. Ошол эми атамыктар көп нерсени кыялданам, албетте анын баарын айтып отурушка мүмкүн болот. Анда акыркы суроону кабыл алсак, кызыл микрофон. Сиз сүйүүгө туруктуусузбу? Сүйүүгө туруктуу болушум керек деп билбейм, бирок эми чыгармачыл адам болгондон кийин көп жактыруулар болгон. Мен дагы жаш болгом, мен дагы жаштыкта баягы студент кезде эми чыгармачыл адам болгондон кийин жактыруулар болот албетте. Бирок сүйүүгө туруктуу болушум керек деп эсептейм. Анткени ошол келинчегим менен да ошол махабаттын аркасы менен үйлөнгөм. Кудайга шүгүр, мындан аркы өмүрүбүз да бирге өтөт болуш керек. Бир көрүп сүйүп калдыңыз беле? Албетте, мен айрым учурда бир көрүп сүйүүгө деп кээ бирөө калп айтып коюшу мүмкүн, бир көрүп сүйгөнгө мүмкүн эмес депчи. Бирок мен бир көрүп сүйгөнгө ишенем, өзүм да бир көрүп сүйүп көргөм. Кол чабуулар. Анда эмесе, урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу аудитория, балдардын сынана сынбайсын программасынын экинчи кыскача танаписи бир нече саамдардан кийин кайрадан жолугушабыз. Чоң рахмат, Азамат мырза, жанатан бери балдардын суроолоруна жооп бердиңиз. Келиңиз эми сиз балдарга суроо бериңиз, биз сиздин сурооңузга жооп алалы. Мен балдарга баягы өзүбүздүн тегерегибиздеги, өзүбүздүн айланабыздагы эле адамдар жөнүндө сурагым келип турат. Анткени кыргыз болгондон кийин кыргыздын улуу дөөлөтүн билиш керек деп эсептейм. Азыркы учурдагы кыргыздын төкмө акындарынан кимдерди тааныйсыздар? Эмирбек Иманалиев, Амантай Кутманалиев, Кубат Тукеш, Болот Назаров, Амантай Кутманалиев, Ал Туткучев, Шекербек Адылов, Максат Кулоев, Мамед Исраилов. Ушулар эле. Баракелде. Азаматы. Урматтуу Азамат, балдардын жообун уктуңуз. Келиңиз эми, сиз бүгүн биздин программага куруу кол келген жоксуз, сөзсүз билегиңиз менен келгенсиз. Кайсыл суроонун ээлерине өзүңүз билегиңизди тапшырасыз? Олжобай Шакир деген акындын афоризмдер китебине бир сөз жазып бер деген ошондо айттым эле. Тиги баасы арзан болгону менен баарынан кымбат белек китеп. Менин колумдагы китеп бул Улуу Мурас деген китеп. Бул жерде кыргыздын улуу дөөлөттөрүнүн баары камтылган. Ушуну билген адамдар чыныгы кыргыздын уулу, чыныгы кыргыздын кызы болот деп ойлойм. Эң биринчи менин балдардын баары эле жакшы суроо берди, бирок ошонун баарын таразалап айтышта кыйын экен. Калганы болсо Ашыралы Айталиев деген кыргыздын залкар адамы биздин устатыбыздын китеби. Мен ушуну 2ден китеп кылып, ушул 3 кыз жигит көрүп койсом, эң биринчи бул казактын акындарыбы кыйынбы, кыргыздын акындары кыйынбы деп дили менен сурады. Чынында анткени акындарга күйгөн адам, акындарды сүйгөн адам ошентип сурайт болуш керек. Инимдин ысымын билбейт экенмин, сизге бул.
Анан бул жакта мен маңдайымдагы инимдин дагы ысымын билбейт экенмин, бирок ушул кыргыздын чынындагы азыркы ушул аты чыгып турган кыргыздын улуу өнөрүн аркалап жүргөн акындардын ысымын айтып берди. Мен ушул иниме да чоң ыраазычылык билдирем. Анан кыздардан болсо кандай суроо бергенин өзүм да азыр чаташып калдым, бирок эгер мүмкүн болсо ушул кыздардын ушул жердеги эми баягы жан дүйнөсү бир аз туюп калган адам түшүнөт болуш керек. Ушул жерде кыздардын эң улуусуна берип коюн, анан мектептен бөлүшүп окуйт болушуңуздар керек деп ойлойм. Келиңиздер. Анда эмесе Азамат мырза, өзүңүздүн белеңизди бердиңиз, балдардын суроолоруна жооп да бердиңиз, сиздин сурооңузга жооп да беришти балдар. Келиңиздер, эми балдар менен коштошуңуз, мен сизди кайрадан босободон күтүп алайын. Жакшы калыңыздар. Жакшы калыңыздар. Рахмат. Жакшы калыңыздар. Мен сиздин ой пикириңизди билгим келип жатат. Акындар менен айтышкан оңой бекен же балдар менен маектешкенби? Акындар менен айтышкан оңойраак экен. Оңой, Төкмө акын Азамат Болгонбаев сиздердин сурооңуздарга кандай жооп берди? Ким кандай ойлойт? Эки ой пикир калы. Кызыл микрофон. Мен оюмча Азамат байке баарына так жооп берди деп ойлойм. Азамат байке жакшы даярданып кеттир, бардык суроолорго жакшы жооп берди. Азаматсыз. Аны эмесе, урматтуу Азамат мырза, келиңиз, программаны жыйынтыктоочу кезекти сизге берели. Ал үчүн сизде 30 секунд убакыт бар. Мен ойлойм, ушул жаштардын арасынан кыргыздын мыкты инсандары, асыл инсандары, кыргыздын залкар адамдары чыгат болуш керек деп ойлойм. Чоң рахмат, сизге терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз сиздер менен коштошобуз. Эскерте кетсем, бүгүнкү биздин программанын каарманы кыргыз элинин сыймыгы белгилүү төкмө акын Азамат Болгонбаев болду. Кийинки жумада дагы бир кызыктуу исам менен жолукканча аман туруңуздар.